Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кайрадан азоту бар бирикмелерди окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы аминдер, аминдердин түзүлүшү, номенклатурасы жана касиети. Аминдердин эң жөнөкөй өкүлдөрү жаратылышта кээ бир өсүмдүктөрдө жана балыктарда болот. Ошондой эле белоктор чириген учурда жагымсыз жытка ээ болгон газ абалындагы жана суюк абалындагы аминдер пайда болот. Жаратылышта аминдер газ, суюк жана каттуу түрүндө кездешет. Эң жөнөкөй аминдер газ абалында жана суюк абалында болот. Ошондой эле жагымсыз жытка ээ болот. Сууда жакшы эрибейт, органикалык заттарда жакшы эрийт. Ал эми жогорку түзүлүштөгү аминдер жытсыз, каттуу, сууда эрибейт жана органикалык заттарда эрийт. Аминдер аммиактын туундулары болуп саналат. Аммиактын молекуласынын курамындагы бир суутек менен радикалдар орун алмашкан учурда аминдер пайда болот. Анда эмесе аминдердин молекуласынын түзүлүшүн карап көрөлү. Аминдер аммиактын туундулары. Молекуласындагы 1, 2, 3 суутектин атомдору радикал менен орун алмашканда пайда болгон заттар. Аммиактын молекуласында 3 суутектин атому бар. Эгерде аммиактын молекуласындагы 1 суутектин атому менен радикал орун алмашса, анда RNH2 деген формулага ээ болгон аминдер пайда болот. Бул заттын структуралык формуласы NH2 жана радикалы бар зат. Бул амин болуп саналат. Мындай түзүлүштөгү аминдерди биз биринчилик амин деп атайбыз. Анткени аммиактын молекуласынын курамындагы суутектин бир атому менен бир радикал орун алмашкандыктан бул затты биринчилик амин деп атайбыз. Ошондой эле эгерде аммиактын молекуласындагы экинчи суутектин атому менен 2 радикал орун алмашса, мындай аминдер экинчилик амин деп аталат дагы. Формуласы R2NH болуп жазылат. Ошондой эле аммиактын молекуласынын курамындагы 3 суутектин атому менен 3 радикал орун алмашкан учурда мындай аминдерди 3-чүлүк амин деп атайбыз. Мындай аминдердин формуласы R3N деп аталат. Демек, бул аминдердин аталышы 3-чүлүк амин деп аталат экен. Аминдер курамында амино тобу бар. Бул аммиактын молекуласындагы 1 суутек радикал менен орун алмашкан учурда 2 суутеги жана 1 азоттун атому калган топ, бул амино тобу деп аталат. Бул амино топтун аминдердин курамында 1 амино тобу болушу мүмкүн. Анда моно аминдер пайда болот. Эгерде 2 амино тобу болсо, анда ди аминдер деп аталат. Ал эми 3 амино тобу болсо, анда три аминдер деп аталат. Демек, амино тобунун санына жараша моно, ди, три жана ошондой эле полиаминдер бар экен. Мисалы жазып көрөлү. Молекуласында 2 амино тобу бар зат. Мына NH2, SH2, CH2 жана NH2 деген зат. Анда номерлөөнү биз амино тобу жайланышкан көмүртектен баштап номерлейбиз. Эки тарапта оң жагында жана сол жакта тең амино тобу болгондуктан номерлөөнү биз оң тараптан коюп көрөлү. Демек, биринчи жана экинчи көмүртекте тең амино тобу бар. Мындай заттын аталышы 1,2 диаминоэтан деп аталат. Анткени амино тобу экөө болгондуктан 2 амино тобунун орду биринчи жана экинчи көмүртекте, ал эми көмүртектин саны экөө болгондуктан этан деп аталат дагы. 1,2 диаминоэтан же болбосо этилен диамин деп аталат. Аминдерди мисал келтирип көрсөк, эгерде бир радикалдын ордуна CH3 радикалын жазсак, анда
бул радикалдын аталышы метил радикалы болгондуктан бул заттын аты метил амин деп аталат дагы, эң жөнөкөй аминдердин өкүлү болуп саналат. Демек, аммиактын молекуласындагы бир суутектин атому метил радикалы менен орун алмашканда пайда болгон жөнөкөй аминдердин өкүлү бул метил амин болуп саналат. Эгерде аммиактын молекуласында эки суутек орун алмашса, анда экинчи суутек менен орун алмашат, радикалды жазып көрөлү. Мына эки суутектин ордуна анда метил жана С2H5 болгон этил радикалы менен орун алмашкан учурда эки радикал менен орун алмашкандыктан радикалдардын аттарын атайбыз. Метил жана этил амин деп аталат. Эгерде азоттун молекуласындагы 3 суутек менен 3 радикал орун алмашса, анда бул жерде метил радикалынан экөө жана этил радикалынан бирөө болуп атат. Анда бул заттын аты диметил, анткени метил радикалынан экөө этил амин деп аталат. Диметил этил амин деп аталат экен. Ошондой эле радикалга эгерде ароматтык углеводороддордун радикалы болсо, фенил радикалы жана амина тобу болсо, бул заттын аты фенил амин же болбосо башкача анилин деп аталат. Ошондой эле аминдердин дагы башка өкүлдөрүн карап көрөлү. Аминдерди атоодо эң биринчи заттын формуласын жазып алабыз. Андан кийин радикал жана функционалдык топтун аталышы менен аталат жана ошондой эле систематикалык номенклатура боюнча аталат. Мисал келтирип жазып көрөлү. Биринчи метил радикалы жана амина тобу болгондуктан бул заттын аты радикалдын жана функционалдык топтун аталышы боюнча аталса метил амин деп аталат. Ал эми систематикалык номенклатура боюнча амина этан деп аталат. Ал эми экинчи затты жазып көрсөк, анда экинчи көмүртекте амина тобу болгондуктан бул заттын аты радикал жана функционалдык топтун аталышы боюнча изопропил амин деп аталат. Ал эми систематикалык номенклатура боюнча экинчи көмүртекте амина тобу жайланышкандыктан 2 аминопропан деп аталат. Ошондой эле аминдер изомерияга ээ болот. Бул изомерлер көмүртек чынжырындагы изомерия жана ошондой эле функционалдык топтордун жайланышы боюнча изомерияга ээ болот жана ошондой эле мейкиндик изомерияга ээ болот. Анда эмесе аминдердин көмүртек чынжырындагы изомерлердин пайда болушун жазып көрөлү. Көмүртек чынжырындагы изомерлер. Мына эгерде бул затты жазсак, анда амина тобу кайсы көмүртекке жакын болсо, ошол жактан баштап номерлейбиз. Амина тобу оң жактагы көмүртекке жакын болгондуктан, анда номерлөөнү оң жактан баштайбыз. Экинчи көмүртекте метил радикалы, ал эми биринчи көмүртекте амина тобу болгондуктан, бул заттын аталышы 2 метил пропан амин деп аталат. Анткени узун чынжырда 3 көмүртеги болгондуктан 3 көмүртеги бар заттарды биз пропан деп атаганбыз. Демек, бул заттын аты 2 метил пропан амин деп аталат. Ал эми экинчи зат көмүртек бутактанган. Бул учурда амина тобу оң жактагы көмүртекке жакын жайланышкан. Номерлейбиз биринчи жана экинчи деп. Демек, биринчи көмүртекте 2 метил радикалы жайланышкандыктан 1 диметил, узун чынжырда 2 көмүртек болгондуктан этан амин деп аталат. 1 диметил этан амин 1 деп аталат. Анткени биринчи көмүртекте амина тобу жайланышкан. Демек, амина тобу биринчи көмүртекте жайланышкан. Экинчи изомердин түрү бул функционалдык топтун жайланышына жараша. Аминдердин молекуласындагы функционалдык топ бул амина тобу болуп саналат. Анда эмесе жазып көрөлү. Эгерде бул затты жазсак, анда узун чынжырда карап көрүп, амина тобу оң жактагы көмүртекте жакын жайланышкандыктан, оң жак тараптан номерлесек, биринчи көмүртекте амина тобу жайланышкан. Ал эми үчүнчү көмүртекте метил радикалы жайланышкан. Узун чынжырда 4 көмүртек болгондуктан, бул заттын аты бутан. Анда заттын атын атайбыз. Үчүнчү көмүртекте метил радикалы болгондуктан 3 метил, узун чынжырда 4 көмүртек болгондуктан бутан. Ал эми биринчи көмүртекте амина тобу болгондуктан амин 1 деп атайбыз. 3 метил
бутанамин 1 деп атайт экенбиз. Ошондой эле экинчи затты жазып көрөлү. Бул учурда амин атобу сол жактагы көмүртекке жакын болгондуктан сол жактагы көмүртектен баштап номерлесек, анда экинчи көмүртекте амин атобу жайланышкандыктан узун чынжырда 4 көмүртектин атому бар. Анда бул заттын аты 2 амина бутан деп аталат. Себеби узун чынжырдагы 4 көмүртек бутан деп аталат экен. Ошондой эле демек амин атобу биринчи затта биринчи көмүртекте жайланышты, ал эми экинчи затта болсо экинчи көмүртекте жайланышты. Андан кийинки изомер бул амин atoптун жайланышына карата изомерленет экен. Мына амин атобунун жайланышына карата азыркыдай эле оң тараптагы көмүртекке жакын жайланышкандыктан оң жактан баштап номерлесек, амин атобу бир көмүртек менен байланышып тургандыктан бул биринчилик амин деп аталат. Заттын аты 3 метил бутанамин 1 деп аталат экен. Ал эми экинчи затты жазсак, бул амин атобу азот 3 тарабынан көмүртектин атому менен байланышып тургандыктан 3-чүлүк амин деп аталат. Заттын атын атасак, диметил, 2 метил радикалы бар жана ошондой эле этил радикалы диметил этил амин деп аталат. Ошондой эле аминдердин дагы бир изомерлениши бул мейкиндик изомериясы болуп саналат. Мейкиндик изомериясы же болбосо оптикалык изомерлер деп аталат. Мейкиндик изомерге биз төмөнкү затты мисал катары карап көрөлү. Көмүртектин атому 4 валенттүү, ошондуктан 4 валентине 4 көмүртектин радикалдарын жайгаштырып көрөлү. Биринчи валентине метил радикалы, экинчи валентине этил радикалы, ал эми үчүнчүсүнө амина тобун жазсак, төртүнчүсүн суутек менен байланышат. Мына бул затты алсак, бул заттын аты 2 амина бутан. Эгерде ушуну күзгүгө чагылдырганда, анда кийинки зат пайда болот. Демек, экинчи зат деле 2 амина бутан, бирок түзүлүшү боюнча айырмаланат. Биринчи заттын изомери бул экинчи зат болуп саналат. Анткени бул окшош бир зат эмес. Демек, биринчи заттын изомери экинчи зат. Анткени түзүлүшү боюнча айырмаланган заттар. Демек, аминдер бул мейкиндик изомерияга ээ болот экен. Мына балдар, аминдердин молекуласынын түзүлүшү жана алардын изомерлери боюнча тааныштыңар. Аминдердин химиялык касиетин карап көрөлү. Аминдердин молекуласындагы азот менен суутектин ортосундагы байланыш жана ошондой эле көмүртек менен суутектин ортосундагы байланыш өтө бекем байланыш, бирок булардын уюлдуулугу начар. Ошондуктан аминдер кислоталык касиетти көрсөтпөйт. Аммиак сыяктуу негиздик касиетке ээ болот. Аминдердин молекуласынын курамындагы функционалдык топ амина тобу орун алмашууга жөндөмсүз. Ошондуктан азоттун молекуласындагы жуп электрондор химиялык байланышты пайда кылууга катышат. Бул аммиактын түзүлүшүнө окшош. Анда аммиактын суу менен аракеттенишин боюнча теңдемесин жазып, эске түшүрүп көрөлү. Биринчи, аммиактын суу менен аракеттениши. Аммиактын структуралык түзүлүшүн жазып алсак, азоттун атомунда 3 жупсуз электрону болгондуктан ал суутектин электрондору менен электрондорун жупташтырып, жана ошондой эле бир жуп электрону бар. Мына ушул жуп электрону химиялык байланышка катышат. Эгерде суу менен аракеттенишсе, суунун курамындагы суутектин жана гидроксид тобу бар. Суутектин электрону кычкылтекти көздөй жылышкан болгондуктан суутек электрону электронсуз калат дагы, натыйжада суутектин протону пайда болот. Пайда болгон протондо электрону жок бош ячейкасы бар атом. Мына ушул бош ячейкага азоттун атомундагы жуп электронду жайгаштырат. Анда бул бөлүкчө толук бойдон оң заряддалып калат дагы, натыйжада терс заряддалган гидроксид тобун өзүнө тартып алат. Же болбосо молекулалык түрдө NH3 кошулган H2O деп жазсак, анда NH4OH пайда болот. Пайда болгон заттын аты аммонийдин гидроксиди. Анда эмесе мына ушул аминдердин суу менен аракеттениш теңдемесин жазып көрөбүз. Аминдер метил амин бул зат. Метил амин суу менен аракеттенишкенде, анда суутектин электрондору кычкылтекти көздөй жылышкан болот дагы,
бош протону бар суутектин атому метиламиндин курамындагы азотко кошулат. Анда бул учурда пайда болгон ион оң заряддалат жана гидроксо тобун өзүнө тартып алат. Же болбосо бул заттын аты метил аммонийдин гидроксиди деп аталат. Молекулалык түрдө жазсак CH3 NH2 кошулган H2O пайда болот CH3 NH2 OH. Бул заттын аты дагы метил аммонийдин гидроксиди. Анда эмесе мына ушул аминдердин суу менен аракеттениши боюнча диметил аммонийдин алынышы боюнча тажрыйбага көңүл бурсаңар. Диметил аммонийдин гидроксидин алуу үчүн диметиламиндин хлориди жана натрийдин гидроксидин пайдаланабыз. Диметиламиндин хлоридин пробиркага салып алабыз жана ошондой эле натрийдин гидроксидин салабыз. Каттуу түрүндөгү заттар. Андан кийин бул пробиркага сууну куябыз. Качан гана суу куюлганда бул заттар бири-бири менен аракеттенишип, газ бөлүнүп чыга баштайт. Газ бөлүнүп чыгат. Пайда болгон газ метиламин. Пайда болгон метиламинди стакандагы сууга салабыз. Бул метиламин сууда жакшы эрийт. Сууда жакшы эрийт дагы метил аммонийдин гидроксиди пайда болот. Реакция батыраак жүрүшү үчүн ысытабыз. Метил аммонийдин гидроксидин пайда болгондугун билүү үчүн анын бир аз бөлүгүн пробиркага куюп алабыз. Андан кийин фенолфталейндин эритмесинен тамчылатабыз. Бул учурда фенолфталейндин эритмеси күлгүн кызыл түскө айланат. Демек, метил аммонийдин гидроксиди пайда болду. Ошондой эле экинчи пробиркага калган бөлүгүн куюп алабыз дагы. Алынган метил аммонийдин гидроксидине темирдин 3 валенттүү хлоридин куюп көрөбүз. Темирдин 3 валенттүү хлоридин куйган учурда кызыл түстөгү чөкмө пайда болот. Бир аз убакыт өткөндөн кийин чөкмөнүн пайда болушун көрөсүңөр. Кызыл түстөгү чөкмө пайда болду. Ошондой эле метил аммонийдин гидроксидин пайда болгондугун дагы бир тажрыйбаны жасап көрүүгө болот. Туз кислотасын айнек таякчага нымдап алып, аны газ бөлүнүп чыгып жаткан түтүктүн оозуна алып келсе, анда метил аммонийдин буусу туз кислотасынын буусу менен аракеттенишет дагы ак түстөгү кристаллдарды пайда кылат. Бул метил аммонийдин хлоридинин кристаллдары болуп саналат. Мына балдар, тажрыйбадан силер диметил аммонийдин гидроксидинин алынышын көрдүңөр. Демек, диметил аммонийдин гидроксидин алуу үчүн эң биринчи метил аминди алып алуу керек экендигин тажрыйбадан көрдүңөр. Аминдердин кийинки касиети бул кислоталар менен аракеттенишип туздарды пайда кылат. Кислоталар менен аракеттенишүү реакциясынын механизми деле азыркы суу менен аракеттенишүү реакциясынын механизмине окшош. Теңдемесин жазып көрөлү. Кислоталар менен аракеттенишет. Метил амин H хлор туз кислотасы менен аракеттенишкен учурда суутектин электрондору хлорду көздөй жылышкан болот дагы. Натыйжада суутектин протонун метил амин өзүнө кошуп алып, оң заряддалган ион пайда болот жана терс заряддалган хлорду өзүнө тартып алат. Пайда болгон заттын аты метил аммонийдин хлориди же молекулалык түрдө CH3 NH2 кошулган H хлор барабар CH3 NH2 хлор деп жазсак болот. Ошондой эле аминдердин бардыгы башка органикалык заттар сыяктуу күйөт. Күйгөн учурда көмүртектин 4 оксиди жана ошондой эле эркин түрүндө азот жана суу бөлүнүп чыгат. Теңдемени теңдеп коебуз. Демек, бардык башка органикалык заттар сыяктуу аминдер күйгөндө көмүртектин 4 оксиди жана суу бөлүнүп чыгат экен. Аминдердин алынышы. Аминдерди алуу үчүн метил аминдин хлоридине натрийдин гидроксидин кошкон учурда метил амин жана натрийдин хлориди жана суу пайда болот. Андан кийин метил аминден диметил аминди алууга болот. Ал үчүн
брометанды кошобуз аминдерге. Брометанды жана аммиакты кошкон учурда диметиламин жана аммонийдин бромиди пайда болот экен. Мына ушундай механизм менен аминдерди алууга болот. Мына бүгүнкү сабакта аминдердин жалпы мүнөздөмөсү менен тааныштыңар. Ошондой эле аминдердин түрлөрү, номенклатурасы, изомерлери менен тааныштыңар. Жана ошондой эле аминдердин химиялык касиетинен алардын суу менен аракеттениши жана кислоталар менен аракеттениши боюнча тааныштыңар. Мына ушуну менен бүгүнкү аминдерге арналган сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.